эгер алып коюу боюнча сунуш колдосо депутаттар, анда Минстройду да чакырып коесуздарбы архитектураны. Эмнеге? Анткени мына жакында эле Западный автовокзал жерге барсак, чоң канча 41 мектептин тегерегинде бир 5-6 чоң көчөлөрдүн, үйлөрдүн так ортолоруна кызыл линия түшүптүр. Анан бүгүнкү күндө, урматтуу коллегалар, биз жанакы региондор, Бишкекте гана эмес, региондордо ызы чуу болуп жаткан кызыл линия боюнча бир чоң талкуу кылсак жакшы болмок. Анткени ал жерден деген 1980 жылдаркы чийилген кызыл линия ал убакта Совет доорунда, сиз эми жакшы билесиздер, жеке менчик түшүнүгү жок болчу. Бул 45 жыл мурда болгон нерселерди калп эле ошону менен, мен ойлойм да, калп эле ошону мындай бетке жамынып алып, далай миңдеген эмес, уже 100 миңдеген адамдарга чейин жетет го, ызы чуу болуп, ыйлап, анан деген ошол кызыл линия түшүп калды деп, кийин деген ал үйлөрдүн баалары аябай кескин түрдө арзандап түшүп атат. Аны менен кээ бир строительный компаниялар колдонуп атат. Таза эмес адамдар деп ойлойм. Анын аркасына турганда лоббировать эткен чиновниктер да көп туруп атат. Ошол нерселердин баары бул чоң какой-то бир мындай сговордай көрүнүп атат. Анан эл аябай түшүнбөй атат да, эмнеге Совет доорунда менчик жок учурда кабыл алынган чийилген линияларды эмнеге 45 жылдан бери биз ошону колдонуп келе жатабыз деп. Ушул боюнча да парламентте мен сизге да сунуш берет элем, жоопкерчиликтүү кызматта иштеген адам катары. Ушуну бир жетекчилериңерге көтөрүп, уну бир биз Адылбек Алишевичке, премьер-министр да бир кошулуп, ушуну бир караса, көп негатив токтомок да. Анан ал адамдарга мынтип айтылат экен: үйүңөр деген кийин даже мындай мамлекетке керектүү учурларда алынып калынса да кадастровый стоимость боюнча компенсация болот деп. А суммасы до сих пор эч кимге белгилүү эмес. Ошо эл арасында мындай аябай чоң талкуудо болгон ошол кызыл линиялар боюнча дагы мен ушуну сунуштайт элем. Рахмат. Ошондо да кошо талкуулайлы. Рахмат.